Хайыздан тазалангыча катнаш болуп калса канча суммада садака берип күнөөнү жуйт дегенди уктум эле. Ошол жөнүндө айтып бересизби? Өзү туугандар, Алла Таала сиздерге биздерге берген дин таза дин да. Ошо тазалыктын бири дагы айыз учурунда кошулбаш керек. Алла Субхана ва Таала Кур'анда айтат: "Ясалунака анил махид, кул хува адан, фа'тазилу нисаа фил махид, ва ла тaqrabuhunna hatta yatahharna, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah." Ай, сенен сурашат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айыз тууралуу. Сен айткын, ал ыплас, палеттик деп айткын. Ошол учурларда аялдардан улак болгула деп. Качан алар тазалангандан кийин, мейли андан кийин жакындагыла. Эми бирөө коксо ошолой эми өзүн кармай албай жасаганда унутуп калып ошол учурда барып калган болсо, анда садака берсин дейт. Алладан тооба кылсын, садака берсин. Канча садака деп сурап атасыз? О садака өзүңүз билиңиз, карап көрүң. Канчасын бергенде жүрөгүңүз бейпил болот. Болду окшойт депчи. Ошончо берейин. Бирок эң аз дегенде бир бечераны курсагын тойгозо турган деңге. Кем багалды?